Nasıl bir tuğu mingenim Salqın tör jaylo жүргөнüm Ngeriktim жылқы қайтарма Қайдасың келчи сүйгөнüm Ngeriktim жылқы қайтарма Қайдасың келчи сүйгөнüm Жылқоттой чөптің түрлерін Мен жыттайм жыпар гүлдерін Санадан тақыр шықпайсыңа Сағындым келчи сүйгөнім Санадан тақыр шықпайсың ой Сағындым келчи сүйгөнім Жылқоттой чөптің түрлерін Мен жыттайм жыпар гүлдерін Санадан тақыр шықпайсыңа Сағындым келчи сүйгөнім Санадан тақыр шықпайсың ой Сағындым келчи сүйгөнім Мен жылқычы сен чабан Қайқырып добушын салам Өлі көбіз үшін іштейлі да Өркінді өссін гүл заман Өлі көбіз үшін іштейлі да Өркінді өссін нұр заман Өркінді өссін Қырғызстан Бары, азамат, сіз ең сонымда урматтуу эле көрчүлөр. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бүгүн биздин куттуу студиябыздын коногу маданияттын мыкты кызматкери, обончу, аткаруучу, ырчы, мугалим агабыз Азиз Батыров агабыз келип атат. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Рахмат чоң, кутман таң сиздерге. Дегеле эртең мененки таңкы маанайыңыз кандай? Таңкы жашооңуз эмнеден башталат? Байкенин студияга кирип келип эле жадырап жайнап, ыр менен баштаган элеси. Байке ар дайым өзүмдөй күлүп жүргөнүн көрүп жүрөбүз. Негизи дайыма күлүп жүрөсүзбү? Негизи дайыма шаңдуу жүрөм. Анан дайыма шаңдуу жүрүшүңүздүн себеби эмнеде дейбиз? Негизи билбейм, мүнөзүм ушундай го. Мындай энергия берүүчүлөрдүн катарына кирет экенсиз да? Мугалим адам негизи биз энергия берип турабыз, анткени биз көп адам менен иштешебиз, көп шакирт тарбиялагандыктан. Ошол үчүн балким алар менен иштешип атып ушундай болуп кеттикпи? Айтор күлүп эле жүрөм чындыгында эле. Жогоруда шакирт деп калдыңыз да, жалпы өзүңүзгө таандык, тиешелүү канча шакиртиңиз бар? Буга чейин канча шакиртти тарбияладыңыз? Буга чейин мен 2020-жылы карантинге чейинки шакирттерим, Карантинден кийин жок, карантинге чейинки шакирттерим 300 шакирт тарбияладым. Канча? 300 шакирт тарбияладык. Андан кийин карантин аралыгында 1 жыл бою жаптык, окуу жайды, окууну жаптык. Азыр буюрса ошол жаңы номер 90-мектептин мектепте да эмгектенем да азыр. Анан ошол жакта атайын классты жаңыча жасап, этно кылып жасап, заманбап шарт ичине айта жакшы кылдык дагы. Аяка азыр окуучуларым кайрадан ошо эрежелерди сактаган бойдон келип сабак алып атышат. Ошол мүмкүнчүлүк берген окуучуларга, ошолорго сабак алып атышат, ошол окуучулар. Анан мен бир эле кичинекей окуучулар эмес, албетте Ишеналар Абаев атындагы мамлекеттик университетте да эмгектенем. Ошол жакта окутуучумун, салттуу музыкадан сабак беремин. Ошол жакта да студенттерге сабак берем, музыка кафедрасында салттуу музыкадан. Ал жакта да бир топ студенттерибиз бар, ошо комузду нолдон баштап үйрөнүп атышат. Ошондой эле ар кандай бөлөбүз да, негизи эле жаңы келген окуучу, анан ортолоп калган, бышып калган дегендер бөлүнөт го. Неге ошондой сыяктуу кылып бышып калгандарын өзүбүз менен жетелеп жүрөбүз ар жака. Даяр эместерин даярдагандары кошобуз. Айтор мугалимдик кесиптин өзүнүн бир чоң бир түйшүгү бар. Мугалим мөмөлүү дарак дейт. Ошол сиздин азыркы учурда бышып турган, бышып калган бир 300дөй мөмөңүз бар экен. Буюрса алар да Кыргыздын ошол маданиятына салым кошкон мыкты инсандар, өзүңүздөй болгон мыкты кишилерден болот деп тилек кылабыз. Негизи эле ошол чыгармачылыгыңызда кайдандай жаңылыктар бар?
чыгармачылыгымда буюрса ошол 2021 жылдын башталышында эле жаңы клип тарттырдым. Сыймык Бешекеев агабыздын чыгармасы сөз обундагы. Бул чыгарманы ырдаганымдын себеби мен Сыймык агабыздын ырларын укчумун, бала кезден укчумун. Ушул ырын көп укчумун мектепте. Ушул ырга классташтарым да бийлешкен. Анан мен болсо чогуу ырдап өзүмчө эле кыйын болчу. Жүрөгүмдө калды да, ошол ыр жүрөгүмдө калып мен ушул ал кезде ырчы болуп кетеримди кайдан билдим. Анан ошол ырды бассам турсам оозумда турчу. Анан жаздырууга туура келди, анткени жүрөгүмдүн каалоосу. Агайдан өзүнөн сурадым, уруксат сурасам, Азиз каалаган ырымдыр да сага мүмкүн деп аябай кубанткан. Рахмат агайыбызга. Анан бул клипти заманбап бираз стилде тарттырдым. Анткени мен өмүрү негизи билесиздер, салттуулукту сактаган адаммын, нарктуулукту сактаган адаммын. Анан бул клипти чыгармачылыкта бир чоң бир өзгөрүш кылдым. Бурулуш кылдым. Эгерде бул элдин сынына койдум, эгерде бул жаат элге жакса, кайра иштейсиз. бир-эки дагы ушундай кылышым мүмкүн, бирок мен ушул форма ойдан калат, салттуу бойдон. Бул эгерде элге жакпаса, мен башында чынында уялдым. Чынында мен мынчалык сиздин уяткан кандай клип болду экен. Мага эле эмес, элге да өтө кызыктуу болсо керек азыр. Мен уялдым башында, анткени мен аранжировкасы да аябай заманбап. Ал жерде такыр фольклор жок. Үнүм ушул бойдон эле калган, комуз да жок. Өзүңүз эле үнүм демейсизби? Мен үнүмдү атайын эстрадага жасап ырдаган жокмун. Анан бирок бир тойго барып ырдадым да. Бир музыкам башталды. Мен уялганды айтпалы, эми качан бүтөт ыр депчи. Ушунчалык уялып атам, азыр ким мени келип урушат депчи. Негедир уялдым, ушул эч эсимден кетпейт. Анан клипти дагы берүүдөн аябай башына уялып, эгер элге жакпаса, ушул бойдон токтотом деп сөз бергем. Мындай кылалычы, ака, азыр ушул жерден маекти токтото туруп, азыр клип баарыбызга эле кызык болуп кетти. Миң уккандан бир көргөн артыктайт. Телекөрүүчүлөр дагы өлө азыр кандай клип болду экен бул, Азизди мынчалык уялткан деп таң калып аткан болуш керек. Келиңиздер да баарыбыз чогуу ушул клипти эл тараза, эл сынчы деп. Көрөлү дагы андан кийин сүйлөшүп көрөлүчү, балким кандай болор экен. Келиңиздер. Браво. Азамат Сайсон. Эч нерсе деле жок экен бул жерде мындай. Таң калганымчы. Кайсы жерин уялдырасыз? Ушуна кийингенден түнкү клубда тартканбыз. Чынында. Аны мен түнкү клуб негизи биз мындай сулар жегине барып, боз үйлөрдө ошол багы сизге көнүш адатка айланып калган десек дагы болот да, Азиз мырза. Анткени себеби багы бул жерде деле уяла турган эч нерсе жок. Мага эң жаккан жерин айтам, менге чын жүрөктөнчү. Жанагы келип туруп токтоп калды го, клип болуп аткан жерде. Токтоп калгандан кийин комуз кыз берди го. Комуз бергенден кийин кыргыздын комуз менен аябай бир белгилүү заманбап тилде башталган жеричи. Керемет. Мага жакты. Азамат, куттуктайбыз. Жигитибиздин идеясы болчу. Ошол токтоп каласыз да, анан комузду беребиз деп Махажо деген мыкты клипмейкер тарткан. Махажо, Азаматсың сен. Чоң рахмат. Куттуктайбыз агай. Өтө керемет. Көрүүчү катары мага өтө жакты. Сонун таасир кылды. Бизге ырдай берсем болот. Буюрса, элге да жагып туруп, кийинкисине байке бүт момундай ачкелер тагып калган деп кой. Мындай көтөрүп алган ачкелер тагып. Агайыбыз негизи баягы кыргыздын баалуулуктарын сактаган, агай. Бирок ой келип атат да. Ушул эле клубду сиздин өзүңүзгө жарашыктуу кылып, боз үйдөн клуб жасап салсаңыздар кандай? Чын эле. Идея да койбойсуз. Мен деле жанагындай кроссовкалар кийип, сен айтмакчы момундай кийинип. Кроссовкага да жанагындай. Мен эфирге келсем, мен агай деп эле брат деп калмакчы. Брат кандайсың деп. Жаңы клип барбы деп эле сөйлөшүп калсаң деп. Жок. Чын эле, негизи байкасаңар, мен деле бир карып кетип, бир 40ка чыгып кете элекмин. Негизи бирок мен барган жерде мага кайрылуусу жаштардын агай деп чындыгында кайрылышат. Менден улураак бирок эстрада ырчыларына брат деп эле кайрылышат да. Бул деле бул негизи салттуулук. Мен мына ушул улуттукту кийип сахнага чыгарда өзүмдү бир кандай сезем. Чын бул кийимди чечсем, кайра жанакы эле көрөкат
кайра жөнөкөй эле жөнөкөй жаш адамдардын катарына. форманы кийген бул башка нерсе да. Форма менен уктасаңыз кандай? Улуттук форма кийип көргүлө. Анда түшүнгө да кам болуп чыгасың. Чындап элеби? Негизи агай десе агай деп кайрылчу, байкеди брат деп салайын деп аткансың деп кой. Агай тиги негизи эле чыгармачылыгыңызда өзүңүзгө таандык канча обон бар? Мен өзүмө таандык 12 обонум бар. Мен негизи көп обон жаза албайм. Күндө эле жана обончулар бар. Күн алыс обон чыгарышат. Эми алар балким илхам көп келет. Меники мына акыркы үйлөнгөнүмөн бери бир да обон жаза элекмин чындыгында. Үйлөнгөндөн кийин илхамдар каяка учуп кетти агай. Илхамдын баары шет менен болупса сен каяка десең. Мен аны үчүн кайрадан бирөөнү сүйүп калышым керек. Негизи баягы чыгармачылык адамдардын жан дүйнөсү дагы өзгөчө болот эмеспи канат, Негизи ушул сөздү уккам, чындыгын бар окшойт анда, Республиканын эмгек сиңирген артисти, биз тобунун негиздөөчүсү Бактыяр Токторов агабыздын бир ушундай бир интервьюсунда айтыптыр да, жеңеңге да урушуп калат деги, барып сүйүп жаңыр жарап келчи дегендей элечи. Балким чегимде эле түшүнөт мындай чыгармачылыкты, анткени ал өзү да күйчү комузчу кызга үйлөнгөн. Максатай деп анан бирок чындыгында обон жаза элекмин, бирок балалуу болгондон кийин бала жөнүндө ыр жазгым келип жүрөт. Эгерде жакшы сөз таап калсам, сөзсүз бала жөнүндө, уулум жөнүндө ыр чыгарам. Жаңы жарабат буйруса кийинки эфирде Азиз байкебиздин жаңы ыры менен баламды жетелеп, балаңызды жетелеп, балага деген клипти олтуруп чогуу көрө турган күнгө жетет экенбиз болсо. Анан азыр агай баягы жогоруда теле көрүүчүлөрүбүз дагы бир жуп кылып, дагы бир чыгарма аткарса өтө керемет болот эле деп турса керек. Өзүңүздүн обонуңуздан ырдап берсеңиз жакшы болот. Анда эмесе мен өзүмдүн обонуман көп ушул суранышат ушул чыгарманы. Алга Кыргызстан деген бир чыгармамды аткарып берген. Керемет. Алга Кыргызстан. Алга Кыргызстан. Алато өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган уютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү бейишим менин Кыргызстан. Кыргызстан, эй алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз уулуң барда Кыргызстан. Эх кандай кенен Кыргызстан, экинчи энем Кыргызстан, туйлаган тулпар уулуңмун, тугармап берем Кыргызстан. Кыргызстан, өсчү Кыргызстан, кыйлалга көччү Кыргызстан, ак калпак элим байырлап, ан сайын көрктүү Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң, кыз уулуң барда Кыргызстан. Өзүнчө дүйнө Кыргызстан, көрүнсүн көркүң жылдыздан, кубалап бакыт шаштырсын, куддарып күндө Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан, 5 күндүк өмүрүмдөгү бейишим менин Кыргызстан. Кыргызстан, алга Кыргызстан, Кыргызстан, жаша Кыргызстан, сен гүлдөп өсө бересиң,
Кыргыз улуң барда Кыргызстан. Кыргызстан. Баракелде. Экинчи элим Кыргызстан. Сөзү Жаша Кыргызстан. Сөзүн мыкты бир акын карындашыбыз жазып берген. Мырзайым Айтымбетова деп бул ырды обону Казакстан менен Кыргызстандын чек-арасында чыккан обон болчу. Мен Казакстанга 2018 ортосундабы, жолдо келатып. Жолдо келатып. Карача, ыйлап келатып деп коюмбу. Анткени мен 2018-те мына бияка да келип интервью бергем ошол кездери. 2018-те мен Казакстан чоң бир жарышка катышкам. 25 мамлекет катышкан жарыш болчу. Анан ошондо мен экинчи орун алып калган болчумун да. Ана Казакстан өздөрү биринчи месте алышкан. Биз эки, Өзбекстан үчүнчү месте алган. Анан ошондо аякта эми өзүмдүн капризимди көргөзүп, же бир мүнөзүмдү да көргөзгөн жокмун, бирок биринчи орун албай калгандыгыма аябай намыстангам чындыгында. Мен эч бир жерден чындыгында экинчи орунга түшкөн эмесмин. Мен жарышка ошол бойдон катышпайм деп жүрүп, кийин кайра Өзбекстанга бардым деңизчи. Бирок ошондо ичиме митем да, алга Кыргызстан, жаша Кыргызстан деп эле басып атам да, жиндей эле болчу. Ыйлап атам, токтоно албай атам. Ошентип анан жолдо келип 8 сааттык жол экен. Арасы чек арага чейин Маштада баргам. Анан ыйлап келатам, такыр токтоно албай атам да. Болот го адам токтодочу, башка тыя албай атам жашымдычы. Анан жакшы чек арадан жакшы тосуп алышып, эки деле жакшы неме дегенден кийин өзүмө келип баштадым да. Анга чейин өзүм баса албадым. Келип эле мырзайымга чалдым. Мырзайым, срочно кел. Байке эмне болду? Ушундай болуп атат, сен мага ыр жазбасаң болбойт, обоң келип калды. Деп өзүм суранып, ал ушундай мыкты кыз экен, менин жан дүйнөмдү бат түшүндү. Бат түшүндү, өзү келип окуп атат. Андынча кошумча кылып атабыз, отуруп жазып, ошо алга Кыргызстан, жаша Кыргызстанга өзү улап туруп, бүт сөздү өзү жазып берген. Мыкты акын кыз, ошон үчүн баалайм. Буюрса дагы иштешебиз го мырзайым, Мырзайым бизди көрүп аткан болсо, сизге чоң рахмат. Ушундай бир кереметтердин жаралышына себепкер болупсуз. Калемиңиз курчуй берсин. Дагы да байкебизге келип, көңүлүңүздөр кеңешип, ошо жакшы эле ажыратыңыздар. Мен негизи 3 акын эжекелер менен карындаштарым иштешем. Жапар Исабаева эжеке менен иштешип көрдүм. Кереметтерлери бар. Анан жана мен сиз унутушум керек эле деген чыгармабыз бар. Сайкал ырдап жүрөт, кыз сайкалы. Бирок мен ошол ырды аябай окум келип атат. Негизи ошака келет, шашмасаң. Азыр ошака келет азыр. Ошол чыгарманы Динара деген карындашым жазып берген. Мен негизи кээде жан дүйнөм ооруганда акындарга өзүм кайрылам. Ушундай болуп атамын деп мен ал карындашыбызга да кайрылып, ошол бойдок кездеринде негизи өзүм жашоомо арналып чыгарган чыгарма болчу. Анан ошол Динарага түшүндүрүп, жан дүйнөмдү түшүнүп, ал карындашыбыз дагы жазып берген. Азыркы учурда кыз сайкал Кабылова дагы ырдап жүрөт. Берим Карыпова эжеке ырдаган башта. Андан кийин кыз сайкал Кабылова карындашыбызга туулган күнүнө белек кылганмын. Эң сонун белек болуп туруп. Аны ырдап чыгып, буюрса ошол ырды аркылуу жакшы ийгиликтерге жетти го, эми жылдын мыкты ырдчысы. Негизи конок биздин студияга келген коноктордон Гүлайым эмне суранса бардыгын макул дейт да. Анан бул өртү суранып атат. Бул акылдар келсе жөн эле китебин алып коет. Эми кыз сайкалда жеткире албай калдым эми. Анткени азыр мен силер айтмакчы, Кудайга шүгүр бактылуумун. Ал ырдагыдай эмесмин. Ырдагыдай эмесмин. Таппадым жүрөсүз кайдаректерде, карабай сөйө жанган ой каректерге. Сагынып көз жаш менен эстей берем, мен сизди унутушум керек эле, мен сизди
unutuşum gerek ele. Gerek ele. Korgolu boy айтпай келген сүй бизге. Кор болду күнөө сизден, ой күнөө менде. Bir ömür azap çekip жүрбөш үчүн мен сизге жолукпашым керек эле. Мен сизге жолукпашым керек эле. Керек эле. Бул өзү кайтар дүйнө башкалардын көңүлүн орутпашым мен керек эле. Сезимсиз жеңил болмок, ой балким жашоо. Мен сизди жактырбашым керек эле. Мен сизди жактырбашым керек эле. Керек эле. Мен сизди унутушум керек эле. Мен сизди унутушум керек эле. Керек эле. Ой, керек эле. Мен сизди жактырбашым керек эле. Бале. Мен сизди унутушум керек эле. Эң сонун он, эң сонун саптар, ошол эң сонун чыгарма. Эң сонун чыгарма. Динара, рахмат. Бүгүн ошол сиздин ырларыңызга жазгандардын баарына чоң рахмат. Ар бирине эле салам жолдойбу. Негизи чын эле обондорду мындай жолдордон чыгарат окшойт. Кайра бир жолдорго Бул чыгыңыз. чын эле бул ырдын жаралуу тарыхына токтоло кетпейбиби бир аз? Эми Эмне койбойсуз, айтканга болбой. Жок десең. Жок. Байке, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калды. Жыйынтыктоочу суроо болсун. Концерт качан? Буюрса жакында ошол өзүмдүн төрөлүп өскөн жериме барып, мэрия тараптан колдоо көргөзүлүп атат, акимият тараптан дагы Кара Суу шаарынын акими, анан мэри ошол чакыруусу менен барамын. 2 күндүк концерт өткөрөм. Акысыз концерт болот жердештериме. Анткени бир жакшы сөз айтайын. Мен жайында эл катары биз дагы оорудук, коронавирус болуп, ошол кезде өзүм эгер сакайып чыксам, аябай катуу оорудум, больницада жатканымда бир айлап. Өзүм сөз бергем, эгерде сакайып чыксам, мени караган эжелерге, больницада медайым эжекелерибизге жана ошондой эле карантинде кызмат кылып, ысыкта ушундай жана кийимдерди кийип эмгек кылгандардын баарына концерт коём дегем. Ошол 2 күндүк акысыз концертимди коёмун. 2022 буюрса Бишкекте коёмун буюрса. Буюрса. Жакшы пландар бар. Чоң рахмат байке. Ишке ашсын анда. Чоң рахмат. Бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге, жалпы ошол кыргыз журтуна өзүңүздүн керемет чыгармаларыңызды, керемет жаңылыктарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө дагы да чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз байке. Көптөгөн жаңы обондор жаралсын, жаңы ырлар жаралсын. Көптөгөн шакирттерди тарбиялагыңыз, ден соолукта болуп жүрөңүз. Элге ушинтип жагымдуу маанай тартып, ар дайым күлүп жүрөңүз. Сизге чоң рахмат. Ийгилик, чыгармачылык эргүү каалайбыз. Ооба, тилегөрчүлөр, биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз.